Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Булбул. Байыркы заманда бир чал булбул экөө дос болуптур. Чал мергенче да, комузчу да экен. Ал ар күнү мылтыган ийнине асып алып, токойдон кийик атып келип, оокатын өткөрөт. Токойдо сайраган түрдүү канаттуу куштардан үнүн угуп, үйүнө келгенде аларды тууратып комуз чертип, түрдүү күү чыгарат. Күндөрдүн биринде булбул чалдын күүсүнө кызыгып, "Досум, мага күүлөрүңдөн үйрөтүп койчу", дейт. "Макул", деп чал ар күнү кийиктен келгенде комузун колун алып, ар кандай мукам күүлөрдү куулжута сайратып черткенде, булбул тыңшап, анын күүлөрүн туураганга тили жатыга баштап, аз-аздан үйрөнүп кетет. Бара-бара тим эле комуздай таңшытып, бүт үйрөнүп алат. Булбул кийин абдан такшалат. Анын сайраганын уккан эл тыңшап эле отургусу келип, таң калышат. Ошондо абышка тигиге кайрылат. "Досум, сенин сайраганың бүт элге жагып калды. Бардыгы эле уккусу келишет. Бирок күндүзү иш менен күйпөлөктөп жүрүшүп, жакшы уга албай жатышат. Ошондуктан түнкүсүн сайрагын. Түнкүсүн эл бош. Сайраганыңды угуп, ырахаттана машырланышсын." Булбул сайроону комуздай үйрөнүп, чал досунун айтуусу боюнча дайым түнкүсүн сайрап калган экен.